Бала Сагынатындагы Кыргыз улуттук университетинде мынакей бүгүн 100 жылдык арналган чоң майрамдык салтанаттуу иш-чаралардын негизги бөлүгү башталып жатат. Жалпы окутуучулардын, студенттердин эмгектери ичинде көргөзмөдө чагылдырылууда. Чет өлкөдөн келген меймандарды тосуп алып, алдыда чоң иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Алдыдагы мүнөттөрдө биз бул тууралуу кенен баяндайбыз. Бул мааракелик салтанаттын 3-чү этабы. Кыргызстан өлкөбүз менен тагдырлашуу окуу жай 100 жыл ичинде 190 миңден ашуун адистерди даярдады. Мааракелик иш-чаранын алкагында 100 кабинеттин ачылышы, 100 китептин жарык көрүшү жана көргөзмө, илимий конференциялар уюштурулду. Улуттук университет өлкөнүн илим, билим, маданият жана кадр даярдоо тармагында бир кылымдан бери салым кошуп келе жаткан мамлекетибиздин алгачкы жогорку окуу жайы. Ал 1925-жылы 25-октябрда Кыргыз агартуу институту катары уюшулган. Бала Сагынатында улуттук университет дүйнөлүк рейтингге кирдик. Биз бүгүнкү күндө 1200 менен 1400 ортосунда турабыз. Ошондуктан бул бир чоң жетишкендик деп эсептейм. Экинчи чоң нерсе ушу мамлекеттин жардамы менен 34 жылда биринчи жолу улуттук университетке жаңы жана многофункционалдык 16 этаж общежитие жатакана курулуа баштады. 7-чи этажын көтөрүп кетип баратышат. Жаңы жылга чейин каркасын бүтүрүп, эмдиги жылы жаңы жылдын астында сдачага беребиз деп даярданып атат. Ошондуктан мамлекет тарабынан билимге, илимге, ушул улуттук университетке жакшы эле аракеттер да болуп атат, бизге жардам да болуп атат.